Biz деньги дейбиз, деньги. Деньги – это хороший работник, да? Вот. Ушул деньгини, когда biz акцияга айландыра алган киши байыт экен, да? Потому что биринчиден, если акчаны деньгиге айландыра алсаң, биринчиден бул доход алып келип турат экен. Көрдүңөр, доход алып келип турат. Экинчи жакшы жери бул еще, мисал үчүн, если Apple компаниянын акциясын биз 2010 жылы алганыбызда азыркы күндө $170 болуп турат. Экинчи жагы бул рост дает, өсүп турат экен акчалар. И үчүнчү преимуществосы это бүгүн акчаны тапкандан дагы сактап калыш кыйын болот. Туурабы? Он еще, оказывается, деньги сохраняет. Вот. Сохранение и приумножение финансов деген ушул нерсе болот экен. Вот секрет жизни. Секрет финансов. Көрдүңөрбү? Вот. Как раз бүгүн бизде ушундай бир дүйнө жүзү боюнча экономический кризис кетип атат. Баарыбыз ойлонуп атабыз, кантип акчабызды сактап калсак, кантип эртеңки күндү ойлоп ар бир адам коркот. Мисалы үчүн, туурабы? Вот. И соода жок. Кризис. Видите? И вот как раз ушул мезгилде есть такие возможности, оказывается, ушул нерсе менен көбүнчө капиталисттер колдонот экен да. Когда кризис болуп атканда активтерди арзан алып туруп, анан но надо, оказывается, тоже здесь быть экономистом, да, көтөрүлүп ошол мезгилде анан кийин байышат экен да. И вот как раз бизде азыр кайсы тармакка акча салсак болот. Бүгүнкү күндө азыр биз колдонуп аткан транспорт уже устарелая технология болуп эсептелип атат. Себеби бүгүнкү күндө бүт дүйнө жүзү уже түшүндү, что ушул машиналардан бизге пайдасынан зыяны көп болуп атат. Вот первая проблема. Это пробка. Вот Кытайда ушунчалык кеңири кылып жол салышты. Однако проблема чечилген эмес. Бул Индия, вот Европа. Вот анан бул биздин Ош, мына Вьетнам. Уже машина менен аралашып жүргөн. Вот Москва деле ушундай болот, туурабы? Вот. Это глобальность, да? Глобальность. По всему миру одна проблема. Вот. Экинчи проблема – это экология. Ушунча дүйнө жүзү боюнча топливо иштетилип, ошонун баары выхлопной газдар атмосферага чыгып, сейчас парниковый эффект болуп, телевизорду койсоңор эле, бул жакта токой өрттөнүп атат, бул жакта ледниктер эрип атат, суу ташкындап атат. Вот это уже везде, например, Кыргызстанда глобальный аномальный жара болуп, уже ледниктер аябай эрип атат. Мөңгүлөрүбүзчү. Вот. Ошон үчүн үчүнчү проблемабыз это аварийность. Оказывается, дүйнө жүзү боюнча 1,5 миллион жылына адам өлөт экен. Именно дорожно-транспортный происшествиядан. А вот автомат Калашникованы именно адам өлтүрүш үчүн чыгарган. Но андан ошончо адам өлбөйт экен, как от ДТП. Вот 3 проблемы. Вот именно ушул 3 проблеманы чече турган жаңы транспортты биздин российский ученый, почетный член космонавтики СССР, 200 научный работасы бар, 150 изобретениясы бар Анатолий Эдуардович Юницкий 40 жыл мурун уже билген экен дагы, жаңы бир транспорт ойлоп чыккан. Бул струнный транспорт Юницкого деп 5 метрден 50 метр бийиктикте кете турган жолдор. Бул жолдор эч кандай рельеф тандабайт. Бул транспортная система деп айтылат. То есть вокзалдагы өзүнүкү, жолдагы өзүнүкү, ичинде үстүндө жүргөн машиналар да өзүнүкү да. Вот как метро, только это воздушное метро. Эми ушул азыркы московский метрону салганда биздин жолдор 20 эсе арзан экен. Железная дорога салганда 10 эсе арзан болот. А жөнөкөй асфальт жол салганда 4 эсе арзан болот.
И срок эксплуатации 100 жыл. Без ремонта может. Любой салынган жол 6-7 жылда өзүн актайт экен. Вот и биздин транспорт может суунун үстүнөн, токойлордун үстүнөн любой рельефте кете берет. Биздин транспортту көбүнчө ушул монорельстер менен адаштыра беришет, үстүндө кеткен үчүн. Но это совсем другая конструкция биздики, металлоконструкция деп коет, аябай материала затратный эмес да, биздикиче өтө аз затрат болот. Вот экономичный. Анан биз